Нурия Исакулова, Мадумаровдун тарапташы Акыл Айтбаев деген эл бузар. Кемпирабадты Өзбекстанга берип жиберишти деген жалган маалымат таратып, Facebook баракчасына эл журт көтөрүлөлү деген чакырык таштады. Кемпирабадты 70 жылдан бери Өзбекстан башкарып келет. Платинаны башкармак түгүл, суунун ичине, жээгине бара алчу эмеспиз. Эми мындан ары биргелешкен ишкана түзүп, андагы үлүш 50% болуп, биз дагы чогуу башкарабыз. Кемпирабадтын каалаган жеринен айылдарга насос менен суу тартып чыгып кетсек болот. Каалаган жарандарыбыз суу сактагычтан балык улоого укуктуу. Мындан тышкары суунун деңгээлин азыркы 908ден 900гө чейин ылдыйлаттык. Мунун натыйжасында суу тартылып жээктен 1246 гектар жер бошоп жатат. Ал жерлерде жергиликтүү калкыбыз түбөлүк пайдаланышат. Себеби суунун деңгээли 900дөн көтөрүлүп кетпеш үчүн платинаны 50% башкарып кыргыз тараптагы көзөмөлдөп турабыз. Буга чейин Кемпирабадтан бир тамчы сууну жакын жашаган айылдарга алганга жана балык улоого уруксат берилчү эмес. Кыскасы Кемпирабадты биз дагы толук көзөмөлдөп иштетмей болдук. Ошондуктан эл бузар арам адамдарга ишенбей тынч тургула. Кудай буйрса жакын арада тиешелүү кызматкерлер Кемпирабадка барып, жалпы элге толук маалымат берет. Ага чейин АБК көбөштүн тукумдарынан арам ойуна алдырып жибербей тынч тургула.